Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде радио клиника 118 программасы, студияда Гүлбүбү Үсөнова. Өлкөдө эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Адистер азыр дагы бет кап тагынуу жана социалдык аралыкты сактоону эскертип жатышат. Ошол эле учурда айыккандардын саны дагы күн сайын көбөйүп жаткандыгынын күбөсү болуп атабыз. Бирок коронавирусту жеңип чыккандардын ден соолугу бир күндө же болбосо бир жума деле калыбына келбей турганын баарыбыз көрүп, билип, түшүнүп калдык. Саламаттык сактоо министрлиги коронавирустан айыккан бейтаптарды дарылоо боюнча 4-чү протоколду иштеп чыкты. Биз азыр бул багытта саламаттык сактоо министрлигинин башкы пульмонологу профессор Талант Соронбаев менен маектешебиз. Талант Маратбекович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Пандемия башталгандан тарта коронавирус оорусун башка чет өлкөлүк адистер, ошол эле окумуштуулардан калбай, алар сыяктуу эле биздин дагы илимпоз медиктер изилдөөлөрдү жүргүзүп, адистик кеңештериңиздерди берип жатасыздар. Бүгүнкү күндө дагы өзүңүз дагы мына ковид менен ооругандарды дарылоого катыштыңыз, аралашып жүрдүңүз. Ковидтен айыккандан кийинки реабилитациянын зарылдыгы канчалык? Алгач ушул суроого жооп берсеңиз. Эми мындай да, азыр бүт эле башка мамлекеттерде деле ушундай көрүнүч, ушундай маалымат бар да. Ошол COVID-19 инфекциясы менен ооругандан кийин көптөгөн адамдарда оорунун белгилери, ошол коронавирус жок болду, аякты коронавирустанчы. Бирок ошол коронавирус таасир эткен, ошол коронавирус баягы коронавирустан жабыркаган баягы органдарда ушундай өзгөрүүлөр дагы деле баягы калып калат деген ушундай маалыматтар бар. Анан ошол оорунун белгилери, мисал айтсак, мына көпчүлүктөр токтолуп атат, 2 айга чейин, кээ бир ооруларда 3 айга чейин, мисалы тердеген, алы кеткен, төшүндө, көкүрөгүндө мындай ооруган сезимдер, дем алганы оор болгондор, мындай кыймыл аракеттери мурдагыдан төмөнүрөөк болуп, мындай алсыз болгондор, мындай бир топ эле кездешип атат да. Эми алардычы дары менен дарылаштын кереги жок. Биринчиден, ошолордун бардыгы, ошол оорулардын бардыгы булар кимдер? Булар жанагы коронавирус инфекциясы менен оорураак ооругандар. Жанагы эки өпкөсү сезгенип, анан өпкөсү жараксыз болуп, ушул деңгээлге жетип, анан баягы ооруканада дарыланып чыккандар да. Мындай жеңил, анан жанагы орточо оор болгондордо мындай кээ бир белгилер сакталат, бирок мындай ушул дарыгерлердин көргөнүнө мындай дагы көзөмөлгө мындай анчалык муктаж эмес да. Бирок ошол оор формасы менен ооругандар сөзсүз түрдө дарыгерлердин көзөмөлүндө болушу керек. Анан эч кандай көп дарылардын ичиштин кереги жок. Ушул өтө маанилүү нерсе да. Анан жана реабилитацияга, калыбына келтирүү аракеттерге көп көңүл буруш керек да. Бирок мына жеңил, сиз айтып атасыз, оор түрүндө ооругандарда, жеңил түрүндө ооругандарда деле ошол көпкө чейинки сиз айтып аткан мындай бир белгилер менен коштолуп атпайбы? Аларда деле көпкө чейин жанагы алы кетип, тердеп, бир ушундай белгилерин айтып атышат да. аларда деле бар белгилер. Бардыгын деле белгилер калып атат. Алар дагы реабилитация өтүш керек. Бирок мен дагы мына көңүл буруп кетейин дегеним, мындай айтайын, адис катары айтайын деген кеңешим, ошол жана жеңил формасы болобу, оор формасы болобу, же орточо ооруп коронавирустан айыккандан кийин өз алдынча эч кандай дарыларды ичкенге мындай тыюу салыныш керек да. Анткени азыр бизде көп учурлар бар, өз алдынча дары ичип, андан да жаман акыбалга туш келгендер азыр мына көрүнүп атат да. Азыр биз ошондойлорду байкап атабыз. Ошон үчүн мисалы кайсы дарыларды көп ичип атышат? Больницадан жана ооруканадан үйүнө чыккандан кийин ошол жана тердеп калса, же болбосо баягы дагы бир жерде бир жөтөлө мисалы сакталып калды кээ бир адамдардынчы. Анан жана антибиотик дарыларын ичип атышат да көпчүлүктөр. Кайра элечи. Ооруканада жатып көп ичишти. Дарыгердин сунушу жок эле. Эч кандай сунушу жок. Анан жанагы мисалы көп дарылар, көптөгөн витаминдерди, жанагы БАДы деп коет. Жанагы дары деп эсептелбеген мындай далили жок көп нерселерди. Анан жана мисалы верашпирон, анан бромгексин, анан дагы бир көптөгөн нерселерди ичип атышат. Ошонун бардыгын ошол коронавируска жардам берет. Же болбосо азыр мындай көп имиштер болуп атат да, жана фиброз болот экен депчи.
баягы өпкөсү сезгенгенден кийин эле мисалы мына күнүгө мага келет ооруларчы, бизге келет оорулар. Анан тиги шунчалык келгенде шунчалык толкунданышып тим эле ушундай мына бүгүн акыркы күн жашагансып ушундай акыбалга чейин мындай келишет да, коркуп абдан. Мындай өзүнчө паника болуп, дүрбөлөң болуш. Анан мен сурайм да, эмне болду десем, ушинтип менин өпкөмдө фиброз бар деп айтышты деп. Анан жанагы рентген снимогын, компьютердин томографиясын карасам, мен мисалы эч качан дарыгерлер баягы заключенияларын окубайм. Мендин алдымда иштеген дарыгерлердин бардыгы жаштардан баштап мен үйрөтөм, өзүңөр окугула, карагыла. Ошол өзүңөр билишиңер керек. Эмне тактар бар, эмне өзгөрүүлөр бар деп. Анан ошол чогулуп дарыгерлер менен көрөбүз. Анан мындай жыйынтык чыгарабыз да, өпкөсү таптаза депчи. А бирок фиброз деп ошентип тим эле ушунчалык дарыларды ичип, анан мен айтам да, баягы ушундай өпкөңүз таза экен десем, абдан сүйүнүп, кубанып тим эле жаңы төрөлгөндөй болуп сүйүнүп чыгат да. Ошон үчүн биз айтып атабыз да, жанагы мындай жана фиброз мисал алсак, өпкөдө жана пневмония болуп аяккан адамдарда фиброз болот деген далил жок. Көпчүлүгүнүн өпкөсү кайта өз калпына келет. Жабыркаган ушул өпкөнүн эти кайра өз калпына келет. Ошон үчүн ушул фиброз болот деп анан ызычу болгонду, шуну негизи биз биринчиден адистер токтотуп, анан элге мындай туура маалымат беришибиз керек да. Анан баягы башка дагы мисалы немелер менен кайрылышат, мындай арыздар мененчи, ушундай кыйналып атам тиги. Анан эми мындай жакшылап карап текшерип коюш керек ооруган адамдарды. Ким эмнеге муктаж экенин бүт кеңешмелер бар. Ошол жанагы 4-чү протоколдо деле жазылган бардыгычы. Кайсы дарыны үйдө чыкканда ичиш керек. Ошонун бардыгын мен ойлойм баягы көңүл буруп, анан жалаң дарыгердин гана мындай кеңеши менен ар бир жаран дарыны ичиш керек да. Ошондо да дарыгерге суроо бериш керек. Мисалы, эгерде мен дарыгер болуп ооруган адамга дары жазып берсем, антибиотик мисалы. Ошол мага келген ооруган адам менден сураш керек да, сөзсүз түрдө. Ошол кечирип коесуз, ушул сиз жазган дарылар чын эле мага керекпи же кереги жокпу депчи. Ошо ал дагы бир жолу дарыгерди ойлондурат. Кайрадан дагы бир ойлондурат. Чын эле ушуну мен туура берип атамбы же мындай божомолдоп эле берип атам депчи. А бизде дарыгерлик кесипте божомол деген нерсе болбош керек. Бизде ар бир нерсе, ар бир дары таамай болуш керек, так болуш керек да. Бизге азыр байланышка угарман чыгып калган экен, суроосун кабыл алалык. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Суроо берейин дедим эле, мына учурда өлкөдө ушул пневмококко каршы эмдөө жүргүзүүлөрү айтылып жатат да, анан ушул коронавирус менен ооругандан кийин деле мындай эмдөө алууга болобу? Деги эле эмдөөдөн өткөндөрү пневмония менен оорубай калышы мүмкүнбү? Суроо түшүнүктүү го. Эми мындай да, коронавирус инфекциясы менен ооруп аяккан адам, мисалы пневмокок жана бактериясынын негизинде пневмония менен ошол себеп болуп пневмония менен ооруп калбайт деген эч кандай неме жок да, мындай кепилдик жок. Анткени коронавирус инфекциясы менен ооруган адамда ошол жанагы иммунитет коронавирус инфекциясына гана пайда болот. А бирок жанагы пневмокок инфекциясына иммунитет пайда болбойт да. Ошон үчүн коронавирус инфекциясы менен ооруган адам кайра эле пневмония менен ооруп калышы мүмкүн. Бирок себеби коронавирус болбойт. Себеби мисалы пневмокок болушу мүмкүн. Ошол эле жана грипп мисалы, башка вирус да, респиратордук башка вирус. Ошол эле грипп деле пневмонияга алып келиши мүмкүн. Бирок себеби коронавирус болбойт да. Ошон үчүн жанагы азыр баягы биздин өкмөттүн деңгээлинде, саламаттык сактоо министрлигинин деңгээлинде ошол жанагы грипп инфекциясы күч албасын деп мындай эмдөө мына башталат деген, ушул эмдөөгө мындай абдан мындай даярдыктар болуп атат да. Мына Кудай буйруса сентябрдын аягында деп айтылып атат, вакциналар келет. Анан ошол вакцинаны биринчи рет ошол жанагы ооруп калышы мүмкүн деген адамдар алыш керек да, риск группа. Бул кары кишилер, аярлуу топтор. Анан кийин жанагы дарыгерлер, жана неме бүт жана медицина кызматкерлери алыш керек негизи эмдөөдөн өтүш керек. Кичинекей балдар. Ошентип биз жанагы
күзүндө баягы күтүлүп аткан сезондук грипп инфекциясын мындай көзөмөлгө алганга жакшы мындай иш аракет болот да, Кудай буйруса. Пневмококко каршы деле дүйнө жүзүндө вакциналар жасалат. Ал деле ошол жанагы бардык адамдарга эмес, ошол жанагы ооруп калат деген коркунучу бар адамдарга жасалат. Ошол эле кары, мисалы 65 жаштан өйдө болгон биздин жарандар, өнөкөт оорулары бар, айрыкча өпкө, жүрөк, башка өнөкөт оорусу бар адамдарда пневмокок, баягы пневмониясы, пневмокок себеп болуп бактерия, анан пневмония пайда болушу мүмкүн. Пневмококко каршы вакцина бизде Кыргызстанда негизи сөзсүз түрдө мындай жасалыш керек. Ушул жылы болуп калабы, бирок аракеттер болуп атат. Мен так маалымат айта албайм, бирок менин адистик жеке көз карашым ушундай ыкмалар эмдөө, ал сөзсүз түрдө мына келечекте дагы мындай туруктуу негизде жасалыш керек. Анткени бул ошол жанагы көптөгөн адамдардын пневмониядан алдын алуу аракеттери, бул көптөгөн адамдардын өлүмдөн сактоо, жанын сактоо аракеттери. Бул деген дүйнө жүзүндө мындай туруктуу негизде далили бар, жасалып аткан нерсе да. Мисалы айтсак, Америка Кошмо Штаты, Европа мамлекеттери, ошол эле өнүккөн Азия мамлекеттери, алардын бардыгы жасап атпайбы? Ооба. Эң алдыңкы мисалы жанагы мындай далили бар, дарыгерлерге арналган жанагы мына немеде мисалы маалымат берүүчү атайын медициналык сайттарда бүт ошол жерде мындай так жазылуу да, ушуларды мындай жасаш керек деп бүт даана. Мен ойлойм бизде дагы ушундай сүйлөшүүлөр болгон, өкмөттүн деңгээлинде, республикалык штабтын саламаттык сактоо министрлигинин деңгээлинде ушундай сөздөр болгон. Анан Кудай буйруса ушул маселе дагы чечилет деген ушундай бизде мындай неме бар да, үмүтүбүз бар ушундай буюрса. Буга чейин мына коронавирус өлкөдө катталгандан тарта дарылоонун алгоритмдери иштелип чыгып келди эле. Анан мына бүгүнкү күндө ооруп айыккандардын санынын көбөйүп жаткандыгына байланыштуу алардын ден соолугунда кайрадан калыбына келтирүү бир муктаждыгы жаралды. Анан бул багытта сиздер мына жогоруда дагы учкай айтып кеттиңиз, калыбына келтирүү же болбосо реабилитациялоо деп атасыздар. Ушул программасын иштеп чыктыңыздар. Бул программа эмнеси менен айырмаланды, эмнеси менен өзгөчөлөнүп атат? Бул программага эмнелерди киргиздиңиздер? Демек сиздердин буга чейинки коронавирус менен ооругандарды дарылоодогу тажрыйбаларыңыздардын баарын топтодуңуздар да. Ооба. Мындайда мен биринчиден азыр баягы көп сөздөр болуп атат. Мындай түшүнгөн адамдар айтып атат, түшүнбөгөн адамдар айтып атат. Ушул жана дарылоо протоколдун тегерегинде ар кандай мындай туура эмес, көбүнчө туура эмес мындай сын пикир айтылып атат. Мен адис катары мындай толук жоопкерчилик менен айта алам да. Кайсы жерде болбосун, мен ошол азыр айткан сөздөрүмдү мындай далилдей алам да. Ошол мына биринчи протокол, экинчи протокол, үчүнчү протокол, мына азыр 4-чү дарылоо протоколу болду да. Ошонун биринчи протоколду демилге көтөрүп биз чыгарышыбыз керек, жазышыбыз керек деген ошол биздин алдыңкы адистерин мен бири болгонмун да башында. Саламаттык сактоо министрлигине келип мен айткам, март айында бизде коронавирус мындай аныкталган эмес учурда. Ошондой маселе көтөргөнбүз, ушундай сөзсүз түрдө даярдык болуш керек. Бизде ошол дарылоо мындай протокол болуш керек деп. Анан кыскача айтканда, ошол бардык протоколдор бизде Кыргызстанда мен ойлойм баягы эл аралык тажрыйбага, ошол учурдагы ар бир протокол өзүнүн учурунда мындай туура болгон. Анан эл аралык эң алдыңкы ыкмалар киргизилген. Ошол эле баягы ошол кезде болгон илимий жыйынтыктардын негизинде мындай түзүлгөн да. Анан ар бир протоколду бир адам жазган эмес. Ал протоколдорду алдыңкы адистерден турган иш топ мындай иштеп чыккан да. Азыр кээ бир адамдар айтат, мен анан биз иштегенбиз, анан башкалары ушундай сөздөрдү угуп калабыз кээде. Биз көп иштедик элек, анан башкалар мындай кылып атат. Ал деген бардыгы жөн эле сөз да, куру сөз. Бардыгы жакшы тартип менен, жакшынакай мындай эрежеси менен жасалган, анан саламаттык сактоо министрлиги менен бекитилген. Анан ар бир протокол ошол болгон үчүн, жакшы болгон үчүн миңдеген адамдардын өмүрү сакталды. Тилекке каршы баягы оор акыбалда болгондор болду, өлүмгө учурагандар болду. Бирок ал эч кимдин күнөөсү эмес. Мына мен жоопкерчилик менен айта алам. Ошол жанагы тилекке каршы мисалы июль айында көп адамдардын көзү жумулуп кетти. Бирок ал сөзсүз түрдө бирөөдү күнөөлөш маселе эмес. Ал
протоколдо күнөө жок. Протокол деген эң жакшы болгон. Эч кандай баягы туура эмес түшүнүк дарыгерлерде, же болбосо дарыгерлер тигини туура эмес кылды, буну туура эмес кылды деген андай маселе көтөрүлбөш керек. Бул деген жаңы оору. Бул оору деген бүгүнкү күндө да изилденип бүтө элек. Бул ооруду дарылар жок да. Бул оорудун мына далили бар. Момундай кылса сөзсүз түрдө адамдын өмүрү сакталат деген андай далил бир гана дары жөнүндө жок. Бардык эле жанагы эми пайда болуп аткан илимий жыйынтыктардын негизиндеги биринчи баягы жыйынтыктардын негизинде иштелип чыккан протоколдор да. Ошон үчүн баягы экинчи жагынан жана коронавирус өзү өтө кооптуу, өтө мындай оор акыбалга кээ бир адамдарды алып келе турган ушундай күч алган вирус да. Ошон үчүн ушундай окуя болду. Анан жанагы сиз айтып атпайсызбы, кандай жанагы калыбына келтирүү. Калыбына келтирүү мына азыр коронавирус менен ооругандардын саны дүйнө жүзүндө көбөйдү. Канча деген миллион адамдар. Эми дүйнө жүзү бүт түшүнүп атат. Эми азыркы маселе дарылаш керек, бирок экинчи өтө маанилүү маселе бул ошол өзүнүн калпына, өзүнүн мурдагы жашоо шартына алып келиш керек деген ошондой көптөгөн мындай сунуштар азыр киргизилди, иштетилип чыкты. Биз деген азыр дарыгерлерди даярдадык, жана эмчи айымдардан инструкторлорду даярдадык. Анан ошо элге жардам болсун деп ошол программаны бекитип, саламаттык сактоо министрлигинин алдында протоколдун 4-ч протоколдун ичинде ошол жана кыймыл, дем алуу гимнастикасы дагы башка аракеттер да. Ошону азыр телефон аркылуу үйдүн шартында болсун деп атабыз да. Анан эч кандай каражатты талап кылбаган ушундай кеңештерде ар бир жаран эң алыска айылда да болсо дагы ошону колдоно алат деген ушундай алдыга ушундай максатты коюп биз ошону иштеп чыгып азыр мындай интернет аркылуу, телефон аркылуу видео таратып атабыз да бүт Кыргызстан боюнча. Биз азыр дагы бул багытта кеңири сөз кылабыз. Ага чейин бизге байланышка чыккан угармандарыбыз бар. Суроолорун кабыл алалык. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ушу доктордун өзүнө, үйлөсүнө ден соолук каалайт элем. Рахмат, дайыма жакшы кеңештерин радиодон айтып атасың. Анан мен ушул кайсы кабинетте кайда отурак болдум экен, ушу адресин берсең, мен иренгенге тартылганым мен алып барып ушу сизге көрсөтүп алсам дедим эле. Адресиңизди айтып койбойсузбу? Рахмат. Дагы кийинки угармандын суроосун кабыл алып коелук. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Сиз түз эфирдесиз. Бүгүнкү күндө кыргыздар 21-кылымда жашап атат. Бардык интернетти окуп, оорунун кандай экендигин бардыгы билет. Вирусту раздоргулуп бүттү. Адамдашы процесси жүрүп атат. Мен сенден сурап атабыз. Азыр айыккандан кийин шапар тээ ойносо болобу? Ичкини ичсе болобу? Тамеки тартса болобу? Эртелиге ары бери жүгүрүп жүрсө болобу деген суроо болду. Реабилитация жөнүндө сөз жүрүп атат бул жерде. Врачтардын бирине да ишенбейт. Адамдар өздөрүн дарылап атат бүгүнкү күндө. Алимов. Рахмат. Азыр дагы бир кийинки угарманыбыз бар. Байланышка чыгып атат. Биз суроосун кабыл алалык. Саламатсызбы? Сиз түз эфирде, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Келген конокко суроом бар эле. Мен тиги мына угуп атасыңарбы? Угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Мен суроом мындай да, мына азыр баарын айтып атасыңар, шаар деле айтып атасыңар деме. Ал оорунун башталгандан шалакылыкты да билесиңер. Мен могу айылда айткым келип атат. Ананева жакты, Темировка жакты, мына Чолпон атадан канча киши Ананеваль айтсам, ошо оору башталгандан эле алар жүрө беришип, врачтар жок. Ошол жерде анча-мынча врачтар сразу ооруду, бир врач калды. Калган мына азыр бир эле үйдөн 3-1 тууган айыл өкмөт өлүп отурат. Ошону барып эле көмүп койгонго дагы райондон барганында киши жок. Эми ошол жерден канча ушуну ким изилдейт? Муну журналисттер да айткан жок. Чолпон атадан канча бияка алып келип узундай ызылдады. Ошонун баары дымбырдып болуп отурушат азыр. Көлдөн мынча чыкты, 2 киши чыкты. Мына мен төркүндөрүм болот. Мен азыр жүрөгүм ооруп атат. Ошол бир үйдөн 3 бала, 4 бала калып отурат. Ошолорду айткан киши жок. Биякты койгула, биякты эми силер билип атасыңар. Ушуларды ким изилдейт? Биз туугандар азыр чыксак, өкмөт эле бирден кетет да могу президенттер. Айылда эмне үчүн айтпай атасыңар? Таптакыр айтпай атасыңар. Канча киши дегенди айткан жоксуңар силер. Ошол Ананевада балдар чыгып эптеп сактап калды дагы
эндичи ар кайсы дары жок экен, врач жок экен. Ушуну да айтпайт да эмнеге жашырып атасыңар, айткылачы айланайындар. Рахмат. Эми рахмат сурооңуздарга. Мен башынан баштайын. Жанагы биздин ошол суроо берген бир аксакал киши даректи сурап атат. Эгерде мүмкүн болсо сиздер берип койсоңуздар, мен дарегимди. Анан мен айткым келет, кайрылсаңыз болот, мага деле түз келсеңиздер болот, сөзсүз түрдө жардам беребиз. Улуттук кардиология жана терапия борборунда. Улуттук кардиология жана терапия борборунун алдында бизде ошол биздин жанагы мындай республикалык деңгээлдеги мындай жакшы өпкө оорулар бөлүмү бар. Борбор деп койсок болот эми аны. Ошол жерде жакшы адистер, ыкмалар бар, бүт мындай жакшы деңгээлде иш аракеттер болуп атат. Анан биз аракет кылып атабыз жардам берелик деп. Экинчи суроо боюнча мен ойлойм абдан жакшы суроо болду. Тамеки чеккен, арак ичкен, насыбай чеккен бул адамды өлүмгө алып келет. Мен ушуну ачык эле айткым келет. Мени Кудай кечирсин, мени ушул биздин радио угуучулар кечирсин, катуу айтып койсом. Бирок мен дарыгер катары билген үчүн айтып атам. Тамекини бул жана 21-кылымдын чумасы деп коет. Тамеки бул коронавирустан да жаман нерсе. Ошону биздин эл билсе жакшы болот эле. Жыл сайын дүйнө жүзүндө тамекинин кесепетинен 3 миллиондон көбүрөөк адам көз жумат. Мына коронавирустан азыр дүйнө жүзүндө ооруган адамдардын саны мисалы миллионго жеткен жок, туурабы? А тамеки чеккенден 3 миллион, жыл сайын 3 миллиондон ашык адам өлөт да. Бизде Кыргызстанда эле келечекте бир 200 миңдей адам өлүм коркунучунун алдында турат тамекиден. Ошону мен так айтып коюшум керек да. Анан эми ар бир адам өзүнө суроо бере бериш керек да. Тамеки коронавирус инфекциясын ооруган адамдар тамеки чексе, жанагы оор акыбалда болуп калышы, өлүмгө учурашы деген коркунуч оорубаган адамдан бир топ бийигирээк. Ошол эле насыбайга тиешеси бар. Насыбай деген бул уу да. Насыбай деген бул абдан жаман уулардын катарына кирет, бирок биздин жарандар ошону өздөрү баягы ууду өзүнө оозуна салып алышып, анан ошол келечекте кандай жашоо болот деген суроо береби же бербейби, келечекти ойлонобу же ойлонбойбу? Ошон үчүн мен дагы кайталап айткым келет эле, мына тамеки чегүү, насыбай чегүү, арак ичүү, бул эми баягы көп ичкендерди айткым келет да. Бул деген эч кандай коронавирус инфекцияга тиешеси жок эле. Адамдарды ооруларга 90% өлүмгө алып келет. Ошон үчүн буну токтотуш керек тез арада. Биз эми Кыргызстан кичинекей элбиз да. 6 миллиондон көбүрөөк. 200 миң адам мына жакында көз жумушу мүмкүн деген шулардын себебинен, ушундай азыр дүйнөлүк медициналык коомдун мындай немеси бар да. Ошонун ичинде бир канча миңдеген аял кишилер. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде эч кандай суроо болбош керек. Тамеки, насыбай, арак жөнүндө. Мына адис катары, жаран катары айтып атам, өзүмдүн мындай бекем көз карашымды, билимимдин негизинде айтып атам, ошону сөзсүз түрдө тез арада биздин эл ушуга көңүл буруп, биз Кыргызстан тамеки чекпеген, насыбай чекпеген, мындай бир аракты көп ичпеген биздин өзүбүздүн мындай улуттуу эң ыйык мындай касиеттерибизди сактаган бир мамлекетке, элге айланышыбыз керек да. Бул менин дарыгер катары, жаран катары чакыруум. Анан жанагы калыбына келтирүү боюнча сөз көтөрүлүп атат. Бул абдан туура маселе. Негизги, мисалы жана мен айтып кетпедимби, коронавирус инфекциясы менен ооруган адамдар сөзсүз түрдө ошол реабилитацияга көңүл буруш керек. Биз жарыя кылбадыкпы? Азыр бүт жанагы социалдык тармактардан, интернеттен ошол маалыматты алса болот. Кандай баягы реабилитация кылыш керек. Бирок кыска айтып кетсем, реабилитациянын негизги мындай элементтери, негизги мындай ичине кирген кеңештер. Бул кыймыл. Адам кыймылдаш керек, адам базыш керек. Бирок өзүнүн акыбалына карата ченемдүү да. Мисалы биз айтабыз, 1 саатка чейин таза абада базыш керек. Андан тышкары мындай алсыз болбош үчүн булчуң эттерди кичине калыбына келтирүү үчүн, мындай күчтүү калыбына келтирүү үчүн атайын жанагы бөтөлкөлөр бар го, жанагы минеральный суу куюлган бөтөлкөлөр. Ошонун ичине мисалы 1,5 литрликтин ичине сууду куюп коюп колдонсо, бул 1,5 килограммдык гантель сыяктуу болот да.
мына гантель, эч кандай тыйындын кереги жок. Ошол гантелди алып мындагы кол менен анан мындай отуруп туруп ар кандай кыймылдар жазылганда бардык тармакта. Бул жөн эле биз ойлоп чыгарган жокпуз буну. Бул деген илимдин негизинде такталган, жардам берет, адамды калыбына келтирет деген мындай ыкмаларда атайын. Бул жөн эле баягы мындай тигиндей кыймылда деген маселе эмес. Бул бардыгы ар бир ушул сунуш бул илимдин негизинде далилдеген нерсе да. Анан жана дем алуу гимнастика деп коебуз. Адам сөзсүз түрдө өпкө жабыркады, көбүнүкү сезгенде пневмония болду. Ошон үчүн баягы терең дем алуу атайын мындай кыймыл менен коштолгон дем алуулар. Ошонун бардыгы терең жазылып турат. Даана. Ошонун бардыгын колдонуш керек. Анан адам коронавирус менен ооруган адамдар коркпош керек. Эч кандай коркунуч болбош керек. Баягы уялыш болбош керек. Бул уяттуу оору эмес. Ошон үчүн баягы жана психологиялык жардамды атпайбызбы? Мына мен айта алам, коронавирус инфекциясы менен ооруган адамдардын бардыгы өз калпына келет. Жөн эле айткан жокмун. Мурдагы жашоосуна бирок убакыт талап кылынат. Ага убакыт керек. Өзүнүн баягы мурунку оорубаганга чейинки акыбалына келет сөзсүз түрдө. Бирок эми кичине аракет керек ар бир адамдын өзүнөн. Ал аракет дары эмес. Ал жана мен айтып кеткен эң жөнөкөй каражатты талап кылбаган үйдүн шартында жазала турган ыкмалар. Анан азыр баягы доктурга жатыш керек, анан мындай кылыш керек деген мен ойлойм, тиги биздин кыргызстандыктардын, биздин элибиздин азыр мындай каражат жагынан да кыйынчылыктар бар. Ошон үчүн жанагы акчаны баягы талап кылып, анан реабилитация кылабыз, же болбосо акча төлөгүлө буну кылабыз деген менин көз карашымда жеке адистик жарандык көз карашымда туура эмес. Бул деген чоң мындай биздин мамлекет үчүн, элибиз үчүн, дүйнө жүзүндө бул деген өтө чоң мындай көйгөй болуп атпайбы? Ооба. Ошондуктан биз азыр бардыгыбыз жасаган иш аракетибизди мындай кылышыбыз керек да, баягы каражат аз кете турган, бирок жардамы өтө көп боло турган ушундай нерселерди биз азыр мындай иштетип чыгып элге сунуш кылышыбыз керек. Биз ошонун үстүндө азыр иштеп жатабыз. Азыр мына мен айтып койсом болот, ошол реабилитация кыла турган абдан жакшы топту түзүп, мына окуттук азыр. Арасында эмчи айымдар дагы бар. Жаштар көбүнчөчү. Анан булар бардыгы ар кайсы мекемелерден. Арасында жакшы мындай так билгендерди ушундай дагы эле окутуп атабыз. Ошондой баягы бүт Кыргызстанга таратып, ошол ар бир ооруган адамга ошону жеткизелик деп ушундай иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Анан Кудай буйруса мындай биздин терең ишенимибиз бар. Саламаттык сактоо министрлиги, өкмөт ушундай биздин аракетти колдойт депчи. Анткени биздин оюбуз азыр жалаң бир эле ой менен жасап атабыз. Ошол биздин ооруган адамдарга, жарандарга жардам берелик депчи. Бизде ошондой тажрыйба бар, көп жылдык билимибиз бар, түшүнүгүбүз бар. Ошон үчүн биз ошонун бардыгын баягы азыр ушул учурда кыйын болуп аткан кырдаалда элге жардам берип сунуш кылабык деп атабыз. Анан жана үчүнчү суроо болуп атат, жанагы Чолпон атада Ананиева депчи. Эми мен дарыгермин да, мен эми ушул жанагы билем, өлүмгө учураган адамдардын саны көп. Бир эле нерсени адис катары, дарыгер катары айткым келет. Тилекке каршы баягы Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө, ошол эле Америкада, ошол эле Италияда, Германия, башка мамлекеттерде, эң өнүккөн Швейцарияда мисалы, өлүмгө учураган адамдардын саны ошо Кыргызстандан дагы көбүрөөк болду да. Эми бунун оорудун өзүнүн өзгөчөлүгү. Абдан катуу оору. Дагы Кудайга шүгүр 80% ооруган адамдар мындай жеңил формасында өтүп кетип атты. А жанагы 20% адамдар ошо бүт эле дүйнө жүзүндө ушундай болот атпайбы? Аларды эң мындай жакшы ыкмалар менен дарыласа дагы ошол оору моюн бербей оор акыбалга алып келип, анан ошол окуялар кээ бир үй бүлөдөн 1ден, 2ден, 3дөн көз жумгандар болду. Ошол учурдан пайдаланып мен ошолордун бардык ар бир үй бүлөгө ушундай көңүл айткым келет да. Баягы бекем болгула, кайрат кылгыла деп мындай абдан мындай бүт колдон келе турган жардамды айта турган жакшы сөздөрдү айткыбыз келет. Бирок эми тилекке каршы ушундай окуя болуп кетти. Дарыгерлер дагы баягы дарыгерлер тилекке каршы мүмкүн кээ бир жерде жетишпей жатты. Анткени дарыгерлер өздөрү да ооруп калып атышпадыбы? Канча деген дарыгерлер өзүнүн өмүрүн, ден соолугун мындай коркунуч болсо дагы ошону карабай туруп, ошол жардам берелик деп. Мен ойлойм, биздин дарыгерлер абдан чоң баатырлык кылды. Ал менин жеке көз карашым, мен сыймыктанам. Ушу биздин Кыргызстандын дарыгерлери, медицина кызматкерлери шунчалык оор кырдаал болгондо,
өздөрү ооруп атса дагы, мен көп учурларды билем. Өзү ооруп доктурда жатса дагы дарыгерлер барып башкаларды карап дарылап атышты да. Мисалы, ошон үчүн мен ойлойм, ошол дагы бизге ушундай дарыгерлердин биримдиги, ошол биздин жанагы мамлекеттин чакырууна, биздин президенттин чакырууна көңүл бурушуп, мындай үйлөрүнө качып кетип жашырынып отуруп калган жок да дарыгерлер. Бардыгы ошо алдыңкы немеге чыгышып катарга. Эми кемчиликтер болгондур. Кемчиликтер бул менин компетенциям эмес. Мен анализ болду, анан башкача болду деп мен айта албайм. Ошон үчүн ошол жанагы менин айта турган жообум ушул да. Ошон үчүн мындай түшүнүк менен мамиле кылсак, баягы келечекти ойлосок, ошол азыркы болгон сабактар, азыркы болгон тажрыйба, ошону келечекте колдонуп, негизи биримдик керек да, элдин арасында, ошол эле биздин дарыгерлердин арасында ошол биримдик, ошол эле биздин саламаттык сактоо министрлигинин алдында ушундай биримдик керек. Анан биз жанагындай туура эмес кыймыл, туура эмес сөз, туура эмес бир нерселерге мындай жол бербешибиз керек да. Ар ким өзүбүздү мындай карманып, мындай жумушту ойлонуп, ушундай багытта көз караш менен иш кылышыбыз керек. Сиздерге кайрылгандар дагы, сиз жогоруда айтып атасыз, мына азыр ковидтен айыгып чыккандар деле сиздерге барганда антибиотиктерди дарыгердин сунушу жок эле пайдаланып аткандыгынын күбө болуп атам деп атасыз. Коронавирус катталганга чейин деле антибиотиктердин зыяндуулугу тууралуу өтө көп айтып элеңиздер. Эми ушул тапта антибиотиктер эч жардамга келбей тургандыгы дагы айтып атасыз. Кандай зыяны болушу мүмкүн, мисалы? Эми антибиотиктер азыр мына коронавирус инфекциясы күч алган учурда антибиотиктердин көп колдонгонунун бир эң чоң мындай зыяны бул ошол бактериялар. Антибиотиктер туура эмес колдонулуп атпайбы азыр? Ооба. Бактериялар антибиотиктерге мындай туруштук бере турган мындай күч топтойт да, мындайча айтканда. Ошого мисалы келечекте баягы жөнөкөй эле ошол баягы бактерия деп коебуз, микробтор. Алар антибиотиктерге моюн бербей калышы мүмкүн да. Демек, бизде ушундай оорулар көп болушу мүмкүн. Ошол эле ангина мисалы, ошол эле кулактын мындай сезгенүүсү, ошол эле жана пневмокок пайда кылган пневмониялар. Аларды бактериялар пайда кылат да. Себебичи? Ошолорду дарылаганга антибиотиктер калбай калышы мүмкүн. Демек, алардын акыбалы оорулуп, дагы биз башка мындай чоң көйгөйгө туш келишибиз керек. Ошон үчүн биз антибиотиктерди абдан кылдаттык менен мындай керек болгон гана учурда биз антибиотиктерди сунуш кылышыбыз керек да, дарыгерлер. Биринчиден, мен ойлойм, ошо мен кесиптештериме кайрылгым келет, биздин дарыгерлерде бекем тартип болуш керек. Антибиотиктерди керек болгон учурда. Мисалы, коронавирус инфекциясын алсак, ушул 4-чү протокол, азыр жаңы протокол боюнча бардыгыбыз бир келишимге келдик. Так келишимгечи. Жеңил болгон формасы, орточо болгон формада эч кандай антибиотиктин кереги жок деген ушундай жыйынтыкка келдик. Мурда деле 3-чү протоколдо деле ушундай жыйынтыкка келгенбиз. Бирок ага карабай эле оорулар өздөрү больницаларда, башка жакта антибиотиктерди үйдүн шартында деле баары кичине эле жөтөлүп калып эле, кичине эле ооруп калса эле биринчи дары антибиотик болуп кетип атат да. Азыр ошон үчүн мен антибиотик жөнүндө сөз кылып калдык, айткым келет кайталап. Үйдө дарыланган адамдар антибиотиктерди колдонбош керек. Антибиотиктерди жалаң гана дарыгер терең мындай анализ жүргүзүп, анан эң керек болгон учурда гана дарыгер сунуш кылыш керек. Мына ооруканага жаткан оор формадагы ооруларды дагы антибиотикти мындай тандап бериш керек да. Керек болгон учурда. Анан антибиотиктердин коркунучу, антибиотиктер мисалы бөйрөктү жараксыз кылышы мүмкүн, боорду жараксыз кылышы мүмкүн. Антибиотиктер жүрөккө, мээге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Жанагындай терини кадимкидей мындай ылжыратып, чиритип, сөөгкө чейин мындай эти менен ажыратышы мүмкүн. Эң мындай оор аллергия формаларычы антибиотиктердин. Ошон үчүн мен мындай чакыруу кылат элем, биз антибиотиктерге жол бербейбиз деген чакыруу жасашыбыз керек. Азыр антибиотиктерге жол жок деп чакыруу беришибиз керек. Антибиотиктерден балдарды сактайлык. Антибиотиктерден биздин жарандарды сактайлык деген чакыруу менен мен азыр мына учурдан пайдаланып кайрылгым келет да. Эмне үчүн мен аны айтып атам? Балдарды сактайлык.
биздин жарандарды антибиотиктерден сактайлык деп. Анткени мен билем антибиотиктердин мындай эгерде туура эмес көп колдонгондо зыяны боло турганын. Биздин келечекте жанагы өлүмгө учураган адамдардын санын көбөйтүшү мүмкүн. Демек антибиотиктерди колдонуунун дагы өзүнүн ченеми бар турбайбы? Биз айтып атпайбызбы калыбына келтирүү программасы депчи, ошо калыбына келтирүү программасын медиктердин баардыгын окутуп жарыяладык деп атасыздар. Буларды эми кайдан көрүп, кайдан бейтаптар кайдан укса болот? Эми мен ойлойм тиги бизде жана саламаттык сактоо биринчиден саламаттык сактоо министрлигинин бизде жанагы сайты бар да. Ошол сайтка кирсе, ошол жерде ошол калыбына келтирүү реабилитация боюнча бүт маалымат бар. Экинчиден жанагы Instagram, Telegram, анан дагы башка социалдык бардык социалдык тармактарга биз таркаттык. Анан ошол ар бир жанагы даярдалган дарыгер, даярдалган эмчи айымдардагы алар дагы баягы азыр мындай жалпы Кыргызстанды бүт мындай неметелик деп атабыз да, ошол жайылталып деп атабыз. Бүт Кыргызстанга ар бир жаран ошол эле телефонун алып, интернетти кирип, анан ошол керектүү маалыматты алып, анан ошол жерде жана видеолор да бар да, видео кылып тартканбыз, ошол кандай кыймыл кылыш керек. Ошолорду да көрсө болот. Анан эгерде суроолору болсо, жана телефондор менен чалып консультация алса болот да. Демек көбүн эсе бул программада кыймыл аракетке өзгөчө басым жасалат экен, калыбына келтирүүдө, Рахмат сизге. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө коронавирустан айыккан бейтаптарды дарылоо боюнча 4-чү протокол тууралуу кеңири маалымат алдык. Маектешибиз Саламаттык сактоо министрлигинин башкы пульмонологу профессор Талант Сооронбаев болду. Сизге убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келип, керектүү кеңештериңизди бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирели. Урматтуу радио угуучулар, ушун менен Радио Клиника 118 программасы соңуна чыкты. Сак саламатта болуңуздар, оорубаңыздар.